Кабырдын азабынан эң бир куткаруучу амал пайгамбарыбыз айткан Алланын зикри. Аллах субханаху ва тааланын зикри. Акыркы сөзүм ушу хадис менен аяктайын. Имам Бухари рахматуллаху алейх өзү Сахих Бухари китебинде акыркы хадисти алып келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Калиматани хафифатани алал лисан, сакилатани фил мизан, хабибатани лир рахман, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим." Эки сөз бар, тилге өтө жеңил, таразада өтө оор. Ар-Рахман мейримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Ушу эки сөз ушундай экен туугандар. Тилге жеңил, эч кандай оор эмес, машаккаттуу эмес, кыйын эмес. Таразага салсаңыз өтө оорду баса турганы. Ал эми Ар-Рахман Алла субханаху ва таалага өтө сүйкүмдүү. Ал кайсы экен? Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллах.